малолетка! Силер эмне жинди болдуңар? Кыздарды армияга алып баштайлы деп келдиңерби? Бардыгын эмес. Мына конкретно ушул кыздарды. Каяктагы армия? Кыздарды армия алса, смело барабыз деп курат эле. Чакыргыла, биз барабыз. Мындай найм отсак айтылып кетти да эмне болду эми? Кыздар тандагылар. Бир ай түрмөдө, же бир ай армияда. Тигил жакка дагы, бул жакка дагы барбайбызга барамбы? Жок. Мен үйдүн жалгыз кызым. Мага барганга болбойт. 180 красавчиктер каякта эле? Назгвардиядабы? Сүйлөшсөкчү. Годен. Фигураем жок жетим. Бүгүндөн баштап силер чачыңарды тайсанга эмес, шамалга ургатасыңар. Наряд деген кийим эмес, ал деген жумуш. Эми болсо, силер балдардын аркасынан чуркайсыңар. Кечинде Поки, Ноки деген СМС эмес, Отбой деген командага уктайсыңар. Жакпайбы Америкага барып жашагыла, Европага барып жашагыла. Где-то я это уже слышала. Кыздар болбойсуңар, силер күтүп атпайсызбы? Адамзат носкини качан эле ойлоп тапкан. Силер болсо до сих пор багы чүпүрөк менен бутуңарды ороп бересиңер деген. Робот, пылесос. Бул аябай керектүү нерсе. Ухаживать этсин, нормально ухаживать этсин. Тем более менин характеримди көтөрө албайсың. Ал характерим эмес, өзүмдү көтөрүп салдыбы? Вот! Айда жуас! Соревнование? Биз кыздар эркектерге каршыбы? Кстати, силер ким даярдайт, билесиңер? Ал деген легенда да жалгыз боевой офицер айым. Не отурасыңар? Апаң болом, болуп тур, апа! Не? Роза, пойдем! Кыздар, силердин шашыңарды ал элексиңер да сих бар. Ар бир кызга бир айда 5 күндөн выходной берсеңиз, Кайсы ирдиң бир үчүн? сиз менин сөзүмө ишенип кое бериң. Ошо күндөрү алдыбызга чыкпай эле койгула, өзүңөргө эле жакшы болот, Тынчтык, аманчылык дегенде, кыздар?